7 saat 40 мүнөт. Бүгүн бизде конокто KG Group компаниясынын ишкерлери келип отурат. Анда эмесе Муканов Мурат Алиевич, KG Group компаниясынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн жетекчиси. Жана Абдыкадыров Саламат Жумабекович агайыбыз KG Group компаниясынын курулуш инженери. Кутмандыгыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Эшикте Жол кар тайгалып жаап. эмес бекен? Пробка жокпу? Жок, жакшы. Жаңы жылга саналуу гана 8 күн калды. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Биздин бүгүнкү сурообуздун эң эле биринчи сурообуз бул канчалык деңгээлде KG Group компаниясы күчтүү? Мисалы үчүн канча деген конкуренттер бар азыр атаандаштар. Алардан өзгөчөлүгү эмнеде? Эми бизде биздин компаниянын деген негизги талабы бул деген сапат жана сапат. Биз деген колдонгон материалдардын баары сапаттуу. Например, деген любой имараттын деген несущий конструкциясы бул деген монолитный конструкция деп коет. То есть каркас монолитный, колонна, диафрагма жесткости, плита перекрытия, балки, фундамент. Ошого деген биз колдонгон материалдардын баары сапаттуу. Ичине салган арматуралардын баары российский арматура. Первый металлобазадан алабыз, прямой поставка менен. Только российский сертификат качествосы бар. Ар бир алган материалдардын анан деген колдонгон бетонубуз сапаттуу бетондор, маркасы 350. Аны деген завод, ЖБИ заводдордон алабыз. Даярдалган бүт противоморозный добавка, азыр кышында болуп атат. Противоморозный добавкасы болот. Шылып бардык сапатка жооп берген. Анан деген бизде деген ар бир объектте деген входной контроль деген болот. Келген материалдардын баарын паспорт болуш керек, сертификаттар болуш керек. Анан анын баарын лабораториядан өткөзөбүз. Ар бир арматура келген арматураны деген лабораториядан өткөзөбүз, жооп беребиз сапатына же жооп бербейби. Куйган бетондордун баарын лабораториядан өткөзөбүз. Лабораториянын түрлөрү бар. 3-4 түр болот. Ошонун баарынан өткөзөбүз, сапаты жооп берет деп паспорттарды берет бизге. Анан ошондон ары деген дагы салабыз. Ошо негизги сапатына карайбыз. Абдан жакшы. Мен бир суроо бергим келип турат. Мисалы азыр акыркы учурларда жер титирөө аябай көп катталып атат. Анан жер титирөөгө канчалык деңгээлде туруштук бере алат? Жер титирөөгө бизде проектный институттар бар. Проектный институттар деген расчет кылат. 9 балл, до 9 баллов, до 8 баллов и более 9 баллов деген расчет жасалат. Ошого жараша деген бизге конструкция чиймесин, проектисин берет. Расчет менен чыккан проектисин ошол проект менен биз деген салабыз. Канча арматура керек болсо, канча бетон керек болсо, кандай сечение, ар бир мына могу жерде турат колонналар, ошо колоннанын баары деген размерлери эсеп чөттөн чыгат. То есть расчеттон чыгат. Ошого жараша салабыз. Бул деген туруктуу, биз деген 9 балл и более 9 балловка туруктуу берет. Биздин салган үйлөр. Кепилдик бар, э? Кепилдик бар. Саламат багай, айтсаңыз, KG Group компаниясынын иш алып барганына канча жыл болду жана кандай ийгиликтерди жаратууда? Балким атаандаштарынан алдыга озуп чыгып, эң сапаттуу үйлөрдү куруу менен дегендей. Эми биздин алгач айтып кете турчу сөзүбүз баягы биздин компаниябыз базарда, рынокто бизде өтө чоң убакыт албасак дагы, бирок ушу кыска мөөнөттө Бишкекте жана Кыргыз элине атыбыз чыккан компаниялардан биринен болуп эсептелдик. Бүгүнкү күндө биздин дагы бир өзгөчөлүгүбүз болуп кете турган нерсени айтып өтсөм, бул биздин имараттарыбыздын сырткы жасалгалоосу. Бул ошол өзгөчөлүгү менен биз өзгөчөлөнөбүз да. Айтып өтсөм, эстетикалык жактан тышкары дагы биз маданият жагындагы көп көзөмөл менен салабыз. Маданият дегенде биздин өзүбүздүн ата бабадан калган маданиятыбыз, оймолорубуз, өң боек түстөрүбүз, ошолорду колдонуп иштейбиз. Биз ошол менен өзгөчөлөнүп отурабыз бүгүнкү күндө. Абдан жакшы. Ошондой эле мына чет жакта, чет өлкөлөрдө көз жоосуна алган көп кабаттуу үйлөрдү көрүп жүрөбүз. Мүмкүн сиздердин пландарыңыздар да бар. Мисалы 25-30 кабаттуу үйлөрдү салуу. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Негизи бизде бар. Бизде планыбызда деген биздин президентибиз Ташев Имамдин Асамидинович айткандай, келечекте Кудай буйрса деген могу Советский Токтогул көчөсүндө деген 28 кабаттуу үй салабыз деп максатыбыз бар.
Анан ошондой биз деген азыркы талап боюнча деген бийик кабаттуу үйлөрдү салыш керек. Ошол деген шаардын да көркүн ачат. Шаарды да мына көрсөтүп атпайбы, бардык мамлекеттерге барса чоң ошондой имараттар менен шаардын көркү ачылып атат. Бизде ошого уже биздин талап азыркы замандын талабы боюнча ошондойго биз да аракеттенип атабыз. Мисалы үчүн азыр бардык теле көрүүчүлөргө менин оюмча кызык болууда болуш керек. Биз KG Group компаниясынан сатылып жаткан батирлерди кантип сатып алабыз, кандай шарттары бар, балким узак мөөнөткө, кыска мөөнөттүн ичиндеби төлөө каражаттары кандай болот, ошолор кызык болууда болуш керек менин оюмча. Ал суроо боюнча деген бизде деген отдел продаж деген фирмабызда Сатуу бөлүмү бар. Сатуу бөлүмү бар. Ошо телефон 44 22 44 деген телефонго чалсаңыздар толугу менен бардык силерди кызыктырган суроолорго жооп берет. Бизде дайыма ошо эл үчүн, элдин талабы үчүн аракеттерибиз бар. Ошол телефонго чалсаңыздар баарын түшүндүрөт. Абдан жакшы. Мага бир суроо кызык болуп турат. Ал эми өзүңүздөр мына курулуш инженерлери кандай үйдө жашайт болду экен? Ооба, KG Group компаниясын аябай жарнамалап тургандан кийин балким сиздер башка батирлерде жашайсыздар же? Жок, эми мындай да, биз деген кандай десек, биз деле баягы эл катары жашайбыз. Биз мен мына өзүм баягы 104 илгерки эле советтин доорунда курулган 104 сериядагы 3 бөлмөлүү квартирада турам, үйлөм менен, бала бакырам менен. Ошо. Курулуш инженери Саламат агай кандай үйдө турат болду экен? Биздики деле эми өзгөчөлүк чоң деп айтпайм. Биз деле ушундай серийный үйдө жашайбыз, үй бүлөм менен жашайм, бир кабаттуу үйдө. Абдан жакшы. Айтып өттүңүздөр, биздин өзгөчөлүктүн бири бул дизайн деп. Чындыгында дизайнга дагы көп көңүл буруу, бул бардык жашоочулардын көзүнүн жоосун алып, өзүнө буралат да. Бул дизайнды ойлоп тапкандар кимдер деги эле, ким десем, өзгөчөлүктү кантип жараттыңыздар мисалы үчүн? Команда кантип топтолду дегендей. Бул жактан айтып өтсөм, эң чоң мындай салым биздин жетекчибиз Ташев Имамидин Асан Меденовичтин көрсөтмөсү менен баягы биздин өзүбүздүн маданиятыбыздан алыстабасак деген бир шартын койду. Ошол шартка жараша биз баягы куруучу инженерлер ошону шайкештеп, усулдарга шайкештеп, снимктерге такап бүгүнкү күндө салып келатабыз. Жана жетекчибиздин ой максатын иш жүзүнө ашырып келатабыз. Өзүңөр карап өтсөңөр, Совет доорунда салынган үйдүн баары мындай айтканда голая стена деп койчу. Кыргызча айтсаң мындай жылаңач дубалдар менен кеткен. Эми ал кезде суроо талап чоң болгондуктан үйдүн сырткы келбетине көп көңүл бурулган эмес. Бүгүнкү күндө врачтардын айтуусу боюнча шаардыктардын 30% депрессиялык абалда. Эми салып аткан үйлөрүңдүн сырткы кебетеси, шаарыңдын көркү болбосо, көңүлүнө көңүл кошуп бербейт. Жашап аткан бизде алган каардаалар эмес, жеке аларга эмес, баягы шаардыктарга дагы, келген конокторго дагы биздин шаарыбызды көрүп, сулуулугун, көркүн көрүп, баягы сыймыктанып, кубанып кетсе деген ниет менен биз дагы үйүбүздү өзгөчөлөп, ушундай дизайнын кылып, дизайныбыз дагы Бишкектеги баягы өзгөчө дизайн, өзүбүздүн маданиятыбызга жараша, баягы илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келген өң түстөр, оймолор менен салуу менен биз өзгөчөлөнүп турабыз да бүгүнкү күндөчү. Демек, ошол эле учурда адамдардын психологиясына дагы жардам берүүдө. Демек, баягы психология жагынан дагы көргөн кишинин да көңүлү көтөрүлсүн деп, маанайы жок кишинин анча мынча болсо дагы жашабаса дагы ошону көрүп көңүлү ачылсын деген ой тилектер менен. Биз жаңы жылга мына саналуу гана күндөрү калды деп атабыз. Мына ырчылар деген өзүнүн ырын сунуп куттуктап атат. Комузчулар баягы акындар ыр жазып атат дегендей. Ал эми KG Group компаниясы элге кандай майрамдык белектерди камдап жатат? Алдыңкы күндөрдө, алдыңкы айларда балким. Алдыңкы күндөрдө, алдыңкы биздики деген негизги азыркы рынокто алсак, биз деген жанагы соц жилье деген батирлерди салып атабыз. Ошол соц жилье деген арзандатылган жанакындай мугалим болобу, врач болобу, анан дагы ошондой муктаж адамдарга жардам катары ошондой соц жильелер салынып, арзандатылган баа менен үйлөрдү сатабыз. Биз деген ошондой биздин өзүбүздүн негизги фирмабыздын компаниянын
эмеси программасы бар да, жардам берүү. Чоң рахмат. Андыктан бүгүн бизге келип келгениңиздерге чоң рахмат. Кежу Групп компаниясынын иши илгерилей берсин, элибиз үчүн эң жарамдуу компаниялардын бири болсун. Ал эми бүгүн бизде конокто болсо Кежу Групп компаниясынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн жетекчиси Муканов Мурат Алиевич жана курулуш инженери Абдыкадыров Саламат Жумабекович агайыбыздар болду. Биз болсо темабызды алдыңкы мүнөттөрдөн соң улантабыз.